Эми мына телефон иштөө баскычтар жөнүндө сүйлөшүп кетсек, жолугушууга чакыруу жөнүндө сүйлөшүп кетели. Демек, биринчи баскычыбыз бул учурашуу, Муну баарыбыз эле билебиз. Албетте биз учурашабыз, кандайсыз, жакшысызбы деп, саламатсызбы деп. Андан кийин сурашуу, эгерде биз таанышыбыз болсо, сурашып кетет экенбиз бирсе, кандай жакшысың, иштер жакшыбы деп. Андан кийин биз тоскоол кылбадымбы дейт экенбиз, Ал эми бул адам тааныш эмес болсо, анда мен кыскача мындай киришүү деп койсок болот. Сурашуу менен бирге, сурашуунун ордуна киришүү. Мен сиздин номериңизди жакшы таанышыңыз ушудан алдым, сизди ушундай деп мактады деп туруп. Анан киришип кетет экенбиз, Сизге бир иш сунуш боюнча же сунуш боюнча чалып аттым эле, сунушум менен чалып аттым эле дейт экенбиз, Тоскоол кылбадымбы дейт экенбиз. Анткени ал адам ошол мезгилде балким айталы сакал алып аткандыр, же балким айталы башын жууп аткандыр, же балким айталы туалетте отургандыр. Демек, жана башка ошон көптөгөн, же болбосо иши менен занят болуп атат. Андыктан сиз тоскоол кылбадымбы, 2-3 мүнөт убактыңыз барбы сүйлөшкөн дейт экенбиз, 2-3 мүнөт дегенибиз өтө маанилүү. Адам 1 саат сүйлөшпөшүңүздү түшүнөт, жана жарым саат сүйлөшпөшүңүздү түшүнөт. Демек 2-3 мүнөт. Демек, буга мен убакыт таба алам деп өзү да настрой болуп калат. Демек, бул серьезный, натыйжалуу сүйлөшүү экен. Жөн гана ла эмес, демек иш боюнча экен деген настрой болуп калат. 2-3 мүнөт деген ошол настройго алып келет экен. Андыктан 2-3 мүнөт убактыңыз барбы сүйлөшкөнгө деп туруп сурайт экенбиз. Анда адам ооба таба алам, макул дейт экен, Кийинки тепкич бул легенда же шаблон, сенин кеңешиң керек, жана башка шаблон легендалар боюнча биз азыр будан кийин шаблондорду көрүп кетебиз, ошондо үйрөнүп кетесиз. Ар кандай вариантты адамга жараша жана сиздин мамилеңизге жараша ар кандай варианттарды тандасаңыз болот экен. Кийинки кадам бул комплимент. Эгерде мүмкүн болсо, сиз адамды жакшы таанысаңыз, же болбосо айталы бирөө аркылуу телефон алган болсоңуз, комплимент жасасаңыз жакшы болот экен. Комплиментти алдын ала даярдап коюңуз. Сизди чынчыл, же ачык, же общительный, же адамга тез аралашат, же айталы өз ишин жакшы билет, же иштин майын чыгарып жасайт деп айтышты, же болбосо өтө дайым жылмайып жүрөт, дайым позитивдүү, жакшы маанайда жүрөт деп жана башка эч кимди капа кылбайт, жана башка окшогон кандай сапатын билсеңиз ошол жөнүндө айтыңыз. Ал эми жакын досторубузга албетте биз аны ушундай экенсиң дебейбиз. Албетте комплимент айтсак, сен мага караганда мындай. Ошон үчүн сенин кеңешиң керек, жана башка деп айтат экенбиз. Сунуш. Андан кийин биз өзүбүздүн мына же шаблондогу сунушту айтат экенбиз. Мисалы үчүн, анан сунушту айтып атып, сөз түрдө мен шашып атып, сагынтып калбайын деп чалдым эле дейт экенбиз. Анткени шашып аттым эле десеңиз, адамдардын ашыкча суроолоруна жооп бергени сизде шылтоо болот. Жооп бербестен, анын кызыгуу бойдон, интрига бойдон калтырып коюш үчүн, Бирок мүмкүн болсо сүйлөшүп атканда пауза бербеңиз, көп пауза кармабаңыз. Тез айтып, сунуш кылып, тез айтып, сунуш кылып, тез айтып, сунуш кылып, мүмкүн болсо тезирээк аягына чыккан аракет кылыңыз сөзүңүздү. Мүмкүн болсо тезирээк жыйынтыктоого келген аракет кылышыңыз керек экен. Жыйынтыктоо, башкача айтканда, жолугушууну тактоо же келишип алуу. Же видеону мен сизге жөнөтөм, бүгүн же азыр жарым саат ичинде көрүп чыгыңыз, же болбосо айталы, бүгүн ушу күн ичи, бир күн ичи көрүп чыгыңыз. Эртең сиз менен сөзсүз түрдө срочно сүйлөшүш керек, жана башка деп, Же болбосо жолугушуу болсо, жолугушууну тактоп, эртең сиз менен биз түшкө чейин жолукканыбыз оңбу же түштөн кийинби деп, Эч убакта кайсы убакта бошсуз деп суроо бербейсиз. Анын ордуна сизге түшкө чейин ыңгайлуубу же түштөн кийинби деген альтернативный вопросы деп коет. Альтернативдүү суроолорду бериңиз. Түшкө чейинби же түштөн кийинби дегенде экөөнүн бирөөсүн тандайт. Эртеңби же бүрсү күнүбү десеңиз, эртеңди же бүрсү күнү тандайт. Ал эми сиз качан жолугушалы десеңиз, ал качан деп ойлонуп отурат. Качан бошой алам деп сиз анын оюн башка жака буруласыз. Ал эми сиз эртеңби же бүрсү күнү десеңиз, ал экөөнүн бирөөнү тандаш керек болот. Бошой алам, бошой албамбы эмес, бошойм, убакытты табам, бирок эртең таба аламбы же бүрсү күнү таба аламбы деген ой кетет. Андыктан сиз мүмкүн болсо ушул суроону жаттап алыңыз. Эртеңби же бүрсү күнү, түшкө чейинби же түштөн кийинби деген альтернативдүү суроолорду, сөзсүз ушул суроону жаттап алганга аракет кылыңыз. Жыйынтыктоо үчүн ушул суроону сөзсүз берет экенсиз, Түшкө чейин десе, жакшы, эртең демек сиз менен биз Ленин көчөсүндө, ушул жерде, ушул үйдүн же ушул имараттын жанында сиз менен жолугушабыз демек, сүйлөшүп алдык. Мен ушул номерде болом, демек мен сиз менен дагы кабарлашам дейт экенсиз. Эртеси күнү сиз мүмкүн болсо эрте менен бир чалып коет экенсиз, жана ошол жолугушууга 1 саат калганда же жарым саат калганда дагы бир эстетип коет экенсиз. Сиз менен биз бүгүн ушунчада жолугушабыз деп билиштик элек. Эч кандай план өзгөрбөдү, ошондой элеби план деп туруп, анан кийин жолугушат экенбиз. Демек, андыктан мына тактоочу ушул суроода берип кетет экенбиз, кийин жазып алгандан кийин. Анан өзүбүздүн блокнотубузга, эгерде жолугушуу болсо жазып коет экенбиз. Эгерде жолугушуу эмес, биз видеону жөнөткөн болсок, өзүбүздүн блокнотубузга жөнөттүм же плюс коюп коет экенбиз. Мына видеону жөнөтүп атам деп. Сүйлөштүм деп, Видеону жөнөткөндөн В деп туруп, видео деп туруп, плюс деп койсок болот экен. Эч убакта эреже, өтө маанилүү эреже, кайра чалбайсыз. Муну унутуп калдым, тигини айтпай калдым. Басам мындай дебейбиз. Эмнеге дегенде, сиз кайра чалып айтчу болсоңуз, анда сиз өтө заинтересован адамга кирип каласыз. Демек, ал адам сизге керектей. Ал адамда ушундай сезим пайда болуп калат. Мен буга керек окшойм деген болуп калат. Өзүн өтө важный сезе баштайт. Важный дегенибиз,
өйдөдөн төмөн карап, сизди кыйынсынып, сиздин сунушуңузду кыйынсынып кабыл алат. Андыктан сиз андай болбош үчүн кайра чалбайсыз. Мүмкүн болсо жолугушуу күнү гана чалат экенсиз, анан эч кандай маалымат кошуп чалбайт экенсиз. Болгону жолугушуу убактысын жана ордун тактап алат экенсиз. Эгерде канча мүнөт десе, 20 мүнөт же жарым саат деп айтат экенсиз. Эч убакта 1 саат, 2 саат дебеңиз. Жана 1 саат, 2 саатка созбоңуз биринчи жолугушууну. Түшкө чейин ыңгайлуубу же түштөн кийинби деген суроону берет экенбиз, Сурооларына толук жооп бербейбиз, мүмкүн болсо интрига бойдон калтырып берет экенбиз. Аны жолу бул мен шашып аттым эле, азыр шашылыш эле. Убактыбыз бүтүп калды. Дагы азыр мен иштерим бар болуп атат. Срочно ошол сурооду өтө жакшы суроо экен, эртең жолугушууда сүйлөшүп кетели дейт экенбиз. Же эң сонун суроо экен, мен да ушул суроону бермек элем. Эртең как раз ушул сурооду сүйлөшүп кетебиз деп туруп сурооду жаап коет экенбиз. Мүмкүн болсо кызыктуу суроо болсо же айталы, бул сетевой маркетинг же пирамида деген суроолор болсо азыр жооп беришти үйрөнөбүз. Ага да туура жооп берип кызыктырып коюп анан чакырсак болот экен. Мүмкүн болушча интрига жасап коет экенбиз. Интрига дегенибиз азыр эмнекени көрүп кетебиз. Интрига жасап койсоңуз бул сонун нерсе болот экен. Интригада адам көбүрөөк келет экен, интрига жасап койсоңуз. Жолугушууга чакырууда ар кандай шаблондор жана ыкмалар бар экен, көрүп кетели. Биринчиси бул кеңеш суроо. Бул ыкма көбүнчө же бул шаблон көбүнчө сиздин таныш, жакшы таныш адамдарыңызга иштейт. Ал адамдар сизден жашы чоң болсо, жашоодо тажрыйбасы чоң болсо, же жумушта тажрыйбасы чоң болсо, же өзүн сизден акылдуураак же күчтүүрөөк сезсе, ушундай көрсө, же өзүн сизден тажрыйбалуураак көрсө, өзүн сизден кыйыныраак көрсө, анда ушул ыкма сонун туура келет. Жана ошондой эле биздин тармакта айталы, тармактык маркетингде сиз профессионал боло элек болсоңуз, ал эми ал профессионал болсо дагы, анда ушул кеңеш суроо ыкмасы жакшы туура келет экен. Кеңеш суроодо минтип сүйлөшөт экенбиз, сиз мага же сен мага караганда мамилеге жакшы, соодага жакшы, жана башканы айттык. Айткандан кийин, эгерде тармактык маркетинг десе, сиз мага караганда бул бизнести жакшы билесиз, өзүңүз бизнес тармагында көп иштейсиз, мен бизнес тармагында иштей элекмин, ошого сиздин кеңешиңиз керек. Жана башка дейт экен. Сенин ой пикириң керек болуп атат. Сиз мага караганда эл менен жакшы тил табышасыз. Мен бир проект көрүп аттым эле, ошо проектти жаңы баштабасам деп ойлонуп аттым эле. Сиздин мага кеңешиңиз керек болот. Ошого мүмкүн болсо, мен сизге ушул видеону жөнөтүп коеюн, бир көрүп оюңузду айтасызбы деп. Же болбосо, айталым, мен бир таанышым жакшы бир бизнес проект баштаптыр, ошол проектте иштешкени менен сунуш кылат, бирге иштешели, шерик болуп иштеш деп айтып атат. Анан сиз мага караганда тиги бу комплименттен кийин ошону көрүп өз кеңешиңизди айтып коесузбу дейт экенбиз, Анан кеңеш сурайт экенбиз, видео жөнөтөт экенбиз. Ал эми ал видеону көргөндөн өз кеңешин укканда сиз албетте анын сизге чынында кеңеши кереги жок, сиз чечим чыгарган болушуңуз керек уже. Чечим чыгарбасаңыз минтип адамдарга телефон чалбасаңыз керек эле. Ал эми чечим чыгаргандан кийин ар кимдин ой пикирин уга бербейсиз, билесиз. Сиз болгону наставнигиңиздин пикирин угушуңуз керек. Анткени сиз ийгиликке жетиш үчүн бир адамдын пикирин жана кеңешин уксаңыз, наставниктин, ошондо гана сиз ийгиликке жетесиз. Ал эми сиз ар кимдин пикирин угуп берсеңиз, бул бизнести түшүнбөгөн, бул бизнести кылып көрбөгөн адамдардын пикирин угуп берсеңиз, албетте сиз бул бизнесте ийгиликке жете албайсыз. Экинчи ыкма. Баса мен үйдө отуруп кошумча, баса кеңешин айтканда сизге түшүнүктүү болот. Же ал адам кызыга баштады, же ал адам кызыкпады, Кызыкчу болсо, анда эң жакшы наставник менен жолугуштуруп, эгерде жолугуша элек болсо, же телефон аркылуу, же телефонсуз чыныгы жолугушууда, бетме-бет жолугушууда жолугуша албасаңыз, анда видеодон кийин телефон аркылуу жолугушууга чакырат экенбиз. Кошумча акча. Баса ал бул көбүнчө жеке жолугушууда, бетме-бет жолугушууда жакшы иштейт бул. Анан бул көбүнчө жакшы тааныштарыбызга жакшы иштейт экен. Мына сүйлөшүп отурабыз, аны муну сүйлөшүп отурабыз, коңшуларды сүйлөштүк, кинолорду сүйлөштүк, президентти сүйлөштүк, андан кийин баса мен үйдө отуруп кошумча кантип 3000, 4000 тапса болорун уктум. Же болбосо үйдө отуруп кошумча 20 000, 30 000 акча тапса, кантип акча тапса болорун уктум дейт экенсиз. Азыр итак кылып аткан ишти кошумча кылып отуруп акча кылса болот экен. Итак эле мурун жасап аткан ишибизди кылып отуруп акча тапса болот экен. Деп туруп айткандан кийин акырын сөздү башка жака буруп берет экенбиз. Бул между словом айткандай болуп калат да, как бы сөздүн ичинде, сөздүн арасында айтып туруп акырын теманы буруп берсек, ал өзү кызыгат. Бул эмнеге окшош? Конфетти мындай акырын ачып туруп, өзүбүз бир читен болуп туруп, кайра сону жаман сонун конфет экен деп оруп салып койгондо болот. Биздин шеригибиз эмне кылат? Ошо конфетти алып жегиси келет. Бирок айталы, ал конфет акыркысы дагы бирөө калды, сиз аны колуңуз менен кармап отурасыз. Анда ал өзү сурайт да. Сиз ме деп же дебестен аны акырын кызыктырып коюп, аны суратып атасыз. Дал ушундай ыкма болот экен да. Ал мүмкүн болсо өзү сураса сонун болот экен. Ошондо сиз ал адамды оңой башкарып, оңой өзүңүздүн сунушуңузга оңой кызыктырат экенсиз. Эми андан кийин ушинтип кошумча акча тапса болот экен, ушуга жаман кызыгып атам, ушуну баштадым деп туруп, кстати, сезимди садикке ким алып баратат деп туруп акырын сөздү буруп берет экенсиз. Анан ал ошол теманы билгиси келе берет. Анан акырын бир аздан кийин кызыкпас, эгерде сөз башка жака бурулуп кеткен болсо, акырын ошол иште иштеп көрүп, азыр бир аял үйдө отуруп 5 айда 30 000 айлыкка чыгыптыр. 5 ай үйдө эле отуруп, балдарын караганча эле иштей бериптир, интернеттен ушинтип 30 000 айлыкка алып алыптыр азыр. Деп туруп дагы теманы буруп бересиз. Анан ал адам кызыгып сурай баштайт. Кызыгып сурагандан кийин, баса, ошол жерде дароо баарын айтып бербейсиз. Баса, кызыгып атасыңбы? Азыр эми бул жерде сүйлөшсөк туура эмес болуп калат. Давай мен сага
телефондон видеолорун жиберип берейин, бир сара көрүп чыгасың. Же болбосо давай мен сага телефондон чалам, дагы көрүп сүйлөшөбүз деп туруп ушундай кылдык. Же болбосо давай сен менен дагы жолугушабыз атайын бул боюнча. Бир сара өзүң келип бир түшүнүк алып кетесиң. Мен өзү жакшы түшүнүк албайм, мага караганда ушундай деп туруп настойниеңизди мактап коет. Демек, интернеттен иштөө деген ыкма. Айтат экенсиз, интернеттен иштеп акча тапса болот экен. Ошого кызыгып атам. Шерик керек болуп атат. Бирге иштегени, бирге иштешип көрбөйлү, бир көрбөйлү ошо проект кандай дейсиң? Дейт экенбиз. Интернет дүкөн мен иштесе болот экен деп. Кийинки ыкма интрига жасоо. Сен жөнүндө бир нерсе уктум. Сени мынчалык кыйын экениңди билген эмесмин. Угуп калып таң калдым деген, Бул сиз көбүнчө адамдын өзүнө интрига жасоо. Бирок сиз ишке интрига жасасаңыз болот. Интрига деген эмне экен бул, Интрига деген суроолор бар адамда, бирок ошол суроолорго жооп жок. Ушундай интрига болот экен. Мисалы үчүн мен сен жөнүндө бир нерсе уктум. Адамда кандай суроо пайда болот? Эмнени уктум? Сени мынчалык кыйын экениңди билген эмесмин. Билген эмес экенмин. Мен эмнеде кыйынмын? Неге мынтип атат бул? Кыйын экениңди билген эмес экен. Бул иши билген эмеспи? Деген суроо пайда болот, Ушундай суроолор бар, бирок жооп жок. Сиз жооп берип салсаңыз, анда интрига бүтөт экен. Жооп бербей, башка сөзгө баро берсеңиз, анда интрига бойдон кала берет экен. Бирок ал адам дагы да билгиси келет. Угуп алып таң калдым. Мында өлөсүн деп дедим. Бул дагы угуп алып таң калдым. Эмнени угуп алып таң калды деп дагы күчөтүп атат, көрдүңүзбү? Деп чакырдык. Анан кийин эмне айтчы десе, баса экөөбүз көптөн бери жолугуша элекпиз. Давай эртең жолугушайлы, бир жолугушуп бир 15-20 мүнөт мындай чай ичкенче сүйлөшпөйлү дейт экенбиз, Анан чай ичкенге чакырсак болот, же болбосо анан офиске чакырып сүйлөшсөк болот экен, Анан баса жолугушканда, эгерде офиске чакырчу болсоңуз, баса ошол жөнүндө азыр бир кичинекей жолугушуу бар, 15-20 бир адам менен тааныштырып коеюн дедим. Ошондон кийин сен жөнүндө ошону сүйлөшөбүз. Азыр срочно алып кетип калайык да, экөөбүз сүйлөшүп алалы, азыр бошоп калыптыр деп туруп алып кире койт экенсиз, Мына ушинтип жолугушууга чакырсаңыз болот экен. Бул бирок интрига жасоо эң жакын адамдарыңызга, алар тамашаңызды түшүнчү болсо, сизден чоң адамдар түшүнбөй калат, сиздин алысыраак тааныштарыңыз сизди түшүнбөй калышы мүмкүн жана капа болуп калышы мүмкүн. Ал эми жакын досторуңуз муну түшүнөт жана кечирет. Себеби сиздин чын максатыңыз билесиз да, бизнес жөнүндө кичине кыскача маалымат берип кетүү, Анан өзүңүзгө шерик издөө. Маалымат бергенден кийин албетте сиз жакын досторуңузга айтасыз. Чынында мен сен менен бирге иштешсем дедим эле, сен менен иштешким келет жана башка. Эгерде чындап кызыксаң иштешсек жакшы болот. Бирок кызыкпасаң эч коркунуч жок. Сен иштебесең мен капа болбойм. Иштебесең сен иште деп кыстабай айтачакмын. Так чындап кызыгып калсаң, кийин келечекте кызыгып калсаң, имей в виду, ушундай вариант бар иштесек. Так мен өзүмчө ушундай чечим чыгардым, мен ушул бизнести кылам деп айтып коет экенсиз жолугушуп бүткөндөн кийин, Эми эмне жөнүндө уктуң деген суроого кантип жооп бересиз? Ар кандай тамашаларды кошуп койсоңуз болот. Чынында сонун тамашада бул сен бир тамашалап мындай розыгрыш кылып коеюн дедим эле. Сен чынында кулагыңды тоссоң деп анан кийин сен кичинеңде төшөккө сыйып койчу экенсиң деп тамаша күлкү менен айтып коебуз. Ушул беле, ушуну айтайын дедиң беле мен. Эми бул шылтоо да досум. Сен менен мындай жолугушуп көрүшкүм келди. Көптөн бери сүйлөшө элекпиз. Бетме бет. Канча болуп кетти уже көрүшпөгөнүбүзгө. Кичине мындай тамашалашып сен дегенде, эми интпесем сен келбейт элең, мен сен менен жолугушуп коеюн дедим. Сен ишиң көп жана башка дейт экенбиз, Ушинтип акырын жакшы сөз менен жаап койт экенбиз тамаша менен. Мына ушул ыкма менен да чакырсаңыз болот экен.